бир адам таанышын үйүнө конокко чакырып калат. Аялы дасторконду жайып, колундагы тамак аштын болгонун коюп, аларды тосуп алат. Киргенде эле үйдүн ээси жубайына жылмая карап, учурашып, ал жайын суроосу менен таанышын таң калтырып жаткан. Дасторконго отуруп даам татып баштаганда, жубайына тамактын даамдуу болгонун айтып, жегенден кийин ыраазычылыгын билдирип, экөө эшикке чыгат. Эшиктен үйдүн ээсине таанышы: Айтсаң я, сен эмнеге эле аялыңа мынчалык жагалданып турасың? Биз киргенден чыккан чакты аны мактап эле жатасың. Байкасам, жакшы сөзүңдү аяган жоксуң. Жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейтет эмеспи? деген кыска нуска гана жообун берет. Муну уккан берки адам үйүнө келе жатканда эле мен да аялыма жакшы мамиле кылып көрөйүнчү, эмне болор экен деп ойлойт. Киргенде эле жайдары карап, бүгүнкү күнү кандай өткөнүн сурап, жакшы көрөөрүн айтат. Ошондо аялы: Сен жумушка кеткенде эле электр жарыгы өчкөн. Суу трубасы да сынып калган аз келгенсип, арка өздөгү байкеңдер келип, ар нерседен кыйкымтап, нервиме тийишти. Мына анан тамак эми оозго тиерде, сен минтип ичип алып, ал акыбалымды сурамыш болуп олтурасың. Көптөн бери жолдошунан жылуу сөз укпаган жубайы анын жакшы сөздөрүн ичип алган адамдын сөзү катары кабыл алган экен. Жашоодо ар кандай кырдаалдар болот. Бирок жубайлар бири-бирине жакшы сөздөрүн аябай, бири-биринин көңүлдөрүн калтыроонун ордуна көтөрүүгө ашыгып турушса, мындан алардын өздөрүнө гана эмес, аларды курчагандардын баарына жагымдуу болот. Ыйык жазууда өзүңөргө башкалардын кандай мамиле кылуусун кааласаңар, силер да башкаларга ошондой мамиле кылгыла деп жазылган.